Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда Десин ТВ YouTube kanalı. Бүгүнкү биздин берүүбүздө Crocus City Hall'da 100дөн ашык адамды сактап калган 15 жашар кыргыз уланы Халилов ислам жөнүндө сөз болмокчу. Биз бул маалыматтарды Facebook'tan көрүп калдык, Азаттыктын баракчасынан көрдүк. Ошол жерде бул жигит жөнүндө кеңири айтылыптыр. Албетте ушундай кыйынчылык кезде башка улуттарга мындай башкача көз караштарда турган учурда биздин кыргыз 15 жашар өспүрүм уланыбыздын ушундай эрдикти жасап коомчулукка таанымал болгондугу бүт баарыбызды кубандырат. Туда, все уходите в ту сторону. Все туда. В экспо. Анткени бул Халилов ислам жөнүндө 2,5 миллиондон ашык катталуучусу бар Telegram каналдар жазып жатышат экен, башкалар чыгарып жатат. Албетте бизде дагы мүмкүнчүлүк болуп калса ошол уландын өзүнөн интервью алганга болоттур. Бирок азырынча андай нерсе жок. Биз ушул интернеттеги маалымат булактарынан гана алып көрсөтүп берүүнү чечтик. Ислам өзү ушул жерде Спартактын өспүрүмдөр командасында ойнойт экен. Өзү 8 класстын окуучусу болуп туруп, ошол окуудан сырткары учурларда ошол Crocus City Hall'дун кийим чечүүчү жеринде кошумча жумуш иштейт экен. Ошол күнү, теракт болгон күнү карайлап адашып жол таппай турган 100дөн ашык адамды өзү ээрчитип, өзү чыгарып, ошол жанакы өрткө каршы күрөшүү чараларында көрсөтүлгөн инструкцияларды толук аткарып, өзүнүн милдеттерин так таамай аткаргандыктан ошончо адамды сактап калган. Муну биз эле эмес, ушул Орусиянын массалык маалымат каражаттары дагы кеңири жазып жатышат. Албетте ушундай патриот уулдарыбыз кайсыл жерде болбосун, кандай мамлекетте болбосун, биздин кыргыздын абийирин, зоболосун көтөрүп турат. Анткени мен кечээки берүүмдөрдө ага айттым эле, Кыргызстанда кимдир бирөөнүн баласы, баланчанын баласы, баланчанын кызы болсо, бул жерде ал кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жүзү, кызы, уулу болуп эсептелет. Биз мындай уулдарыбыз менен, кыздарыбыз менен дайыма сыймыктанабыз. Ушул жигитке дагы жакшы нерселерди каалайлы, колдон келсе ушундай чоң баатыр болуп, белгилүү болуп, кыргыз элине, бүт дүйнө элдерине гумандуулукка кызмат кылган жакшынакай мырза болуп чоңоюшун каалайбыз. Ислам Батыр. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен баатырдыгыңа суктанып атышат, 100дөн ашык кишини сактап калды деп. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Сиз атасы болосуз да? Ооба, атым Бактияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально кичине коркутам, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранату кинут. Но я успел открыть дверь, и все, мы выбежали в экспо. Жалалаттан Сузак айылынын тургунубуз. Жакшы. Мен Өзгөндөн. Биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым. Мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү, дени сак келгенине аябай кучактап, Аллахка ыраазы болуп, бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип, кайра балам да өзү калтырап, титиреп, мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон, наоборот, күч дем берейин деп, андан кийин молодец деп, анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанып атабыз, конечно.
Биздин бир туугандар метро Кажиховскаяда да, братан, стоянка. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Эгер ГАИСга чыгам десеңиздер, биз кызматтабыз. Көрүп тургандай ушул машиналар менен каттайбыз. 10 жылдан бери. Жолга 8 бересиңер, болду, ошонун ичинде баардыгы болот. Разворот, документ, короче, башка нерсе берет. 8 бересиңер, отурасыңар, кеттиңер. Даже без регистрации, да? Без регистрации. Любой выдворение, проблема, фумесный чен жооп берем. Болду.